аны Жылы Заманбеков ал туура жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып. 2 шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого топтойбуз. Өкмөт айтып атпайбы, мен эсеп ачам дагы кыргыздар топтоп карызды төлөйт. Айланайын, аман болгур. Эс барбы? Мындай бир ой жүгүртүү барбы мындай? Кайдан түштү ал? Кыргыз белчесинен кредитке батып, балдарын, кыздарын окталбай атса, анан сенин карызыңды төлөйбү? Кыргыздын бүгүн желкесинен езип олтурган кредит деген маселе бар. Кредит албаган үй бүлө дээрлик жок эсе. Мына силерди окутам деп ата-энеңер кредит алды. Эртең күйөөгө берем деп кредит алат. Үйлөнтөм деп кредит алат. Там алып берем деп кредит алат. Ипотека алат, там куруп атабыз деп. Анан ушу бул өтө акылсыздык маселе бул. Өтө акылсыздык маселе. Кандай дейсиздер? Ушул жерден иштеп акча таба албастан сыртта тишинин кирин соруп, кордук көрүп сыртта жүрөт да кыргыздар, анан кыргыз өкмөтүнүн алган, жеп ичкен, чоңдордун кан сарайларын салган, миллиардер болгон, доллар бою миллионер болгон азаматтар үчүн ошолордун карызын төлөйбү? Не деген акыл бул? Не деген ой? Эгерде ошондой оюң, пикириң болгон болсо, Кыргызстандагы 100 ууруну топто. Эгер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер-министр, өкмөт башчы, 100 ууруну билесиң, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 ууруну топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 ууруну карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу? Мына карагыла. Жаштарга орун берели. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди. 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап койду. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казынага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледе. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан Өлкөдө улуу реформа жасай ала турган мыктыларды бийлик элге жамандап, терип жок кылып бүтө албай убара. Алардын Бакиевдин дорунда иштеген деп айып койгондон башка кынтыктап алышпайт. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде Алмазбек Атамбаевке Бакиев Данакер орденин берип, алдап соолап кутулду. Ошол орденди алып жатканда көзүн жашылдантып Атамбаев мынтип айтат: "Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Далай нервиңизге тийиптирмин. Бардык кылгандыгым үчүн кечирим сурайм" дегендигин бийлик жаап жашырса да эл билет. Чыныгы элге эмес, бийликке кызмат кылгандар ушинтип мактоо арнашкан. Ал эми Адахан Мадымаров эл ойлогон эр азамат экендигин, анын Акаевдин да Бакиевдин да учурунда бардык адилетсиздиктерди президенттин көзүнө сайып айтып жүргөндүгү менен бийликчилерге жакпай келет. Ага мисал
генерал Адахан Мадымаров Бакиевдин учурунда жогорку кеңештин спикерлик кызматынан Бакиевдин туура эмес башкаруу системасына макул болбой өз арызын жазып депутаттык мандатын да албай кызматтан өзү кеткендигин дали катар ошол кездеги маалымат жыйынынан көрсөңүздөр болот. Ошол кезде Адахан Мадымаров Ак Жол партиясынын политсоветинде түгүл, партиянын мүчөлүгүндө да жок экендигин айтып, элдин гана эч бир партияда жок саясатчысы экендигин билдирген. Мен өзім сұранбадым. Өзім сұрандым, коллегаларға қайрылдым, ешқандай талаш тартышы жоқ. Bir doğuştan meni қолдап, қызматтан кетуімді қолдап берсеңіздер деп сұрандым. Фракцияда жағаласыз бе, башқа қызматқа келешек Ойланабыз. Депутат бойынша боласыз ба? Аны дағы шешеміз. Қарап пожалуйста. Адахан Тусабай, чем вы будете заниматься? Чем вы будете заниматься дальше? Я отвечал вчера на этот вопрос. Чем занимается 5,5, почти 5 миллионов населения Кыргызстана. Будем жить, работать. Такой вопрос. Вот сейчас, когда депутаты из других фракций выходили, они сказали, что вот партия Ак Жол буквально вас вот предала, вот съела буквальным образом. Вы разочаровались в партии Ак Жол? Вы останетесь в этой партии? Хотя вы всегда говорили, один из лидеров этой партии, я никаким лидером не был. Я не член политсовета. Я ни в какую организацию не хожу. А разочарование или очарование, там, у меня всегда было ровное отношение. 2010 жылы парламенттик шайлоодо Элмирза Сатыбалдиев менен токтоп алган жолуктум. Бир 7-8 саатта жолугушуп отурдук. Ал киши Бек Боруев менен жакшы экен мамилеси. Ошол жерде барып шашпай кетти, чай ичип, эс алып кетти. Мен анда мамлекеттик кеңешчилем дейт. Ошо акыркыда 2009 жыл ушу күз мезгилинде экен. Сөзүн сөз чыгып Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кылып алсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-й штаттагы немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев bir жарым сааттай ачтал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмирза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмирза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы деп. Дайнар Үсөнов айтып жиберип, анан Адахан Мадумаров чакырткан, келчи, мен азыр эле сүйлөшө коеюн деп. Мадумаров айткан сөзү ушул болгон. Муну ким айтат? Муну ким айтат? Элестеңиз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат эртең деп. Эгерде балдарыңызды, инилериңизди бүгүн жумуштан кетирбесеңиз, ушундай тагдыр күтүп турат сизди деп. Мында айтат го, мына Мадумаров Акаевди Бакиевди ээрчитпөдү, Бакиев кызматты келет деп. Канаке? Муну ким айтат эле? Эгерде кызматты керек болсо айтат эле, унчукпай эле, шижиги тура эле, макул эле, мен ката кетирип койдум, айткан эмесмин деп актанат эле го. Кызматтын кереги жок болгон бул ишиге. Бул иши биз мамлекетибиздин как-то бир алдыга жылып бир ер азамат уулгуздар башкарсын деген таза. Андай болбой калды да шартында. Мына ушуну айтат эрдик деп, ушуну айтат батырлык деп, ушуну айтат мамлекеттик кызматкер деп. Сонда өзінің қас жауына, дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Ал бүгінгі біздің қыздарымыз ойланбастан кетіп жатыр. Ондағы нәрсе не? Дүние. Дүние деген нәрсе боқ, айналайындар. Бүгін бар, ертең жоқ. Сол Қытайдың бар бақа-шаян жегеннен не пайда ол? Одан да қазағыңмен бірге қазғартаңды жеп, қымызыңды ішіп, сонымен бірге отынмен кіріп суына шығып, ауылда тұрсаң да, осы туған жеріңде ата-анаңмен бірге қасында болып, одан асқан арман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп, ата-аналарыңыз сізді бала кезіңізден бастап мәпелеп өсірді. Құндақтағы сәби 9 ай 9-ын көтерді шешеңіз. Өліммен өмірдің ортасына жатып сізді босанды. 2 жыл емізді. Әкең бүткіл жағдайын жасады. Сыртта жүріп ақшаңды, телефоныңа дейін бүткіл киімдеріңді. Енді міне қызымның қызығын көрім. Ұлды ұяға қондырам, қызды қияға қондырам. Құда болам, төрде отырам. Ертең немере сүйем деген кезде бір қысық көз Қытайдан барып үйленіп атсаң, ят емес па ол?
әке шешеңнің намысы қайда, олардың берген тәрбиесі қайда, айналайындар. Сондықтан әрбір қазақтың қызы ойлану керек. Ол дүние деген нәрсе боқ. Ертең сол өзінің осында қазақтың жігіттері байиды, бас екеу болмай мал екеу болмайды дейді. Қаншама достарымыз бар, студент болып үйленіп атады, кейінде үйін алып, мәшинесін алып, жағдайын жасап атқан. Алла тағала беріп те сынайды, алып та сынайды. Дүние бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ адамзатты сұлулықпен, мансаппен, байлықпен дүниемен өлшеуге болмайды. Адамзаттың өлшемі оның руханиятында, оның тектілігінде, мәрттігінде, оның адами құндылығында оның. Міне нағыз адам, міне текті адамға үйлен. Көрдің ба? Сонда сенің ұрпағыңда текті болады.